ошол сиз көтөрүп чыккан маселелердин ичинен эң чоң маселеси кайсыл болду эле, анан кандайча чечилген эле? Мен башында бирөөнү айтайын, кыргыз көмүр ишканасы өзүнчө иш баштаган. Ош жакта Кара сууда Загара көмүркенин булар мондай экен да, орто звенодогулар көп нерсени чечет экен. Мамлекет башчылар мына завод ачтык, минттик десе орто звенодогулар өзүнүкүн ойноп кетиши мүмкүн. Ошол жакта мамлекеттин атынан көмүркени ачтык дейт. Ачып туруп, анан булар жолду айланып, анан андан ары Кытайга ташып кетмек болмогон экен. Кытайлык инвесторлорду алып келдик дейт. Деп туруп, булар жолду айланып өтө турган жолду салбай, аркы жактан оңой жол, жашыл талалар, арча кайыңдарды аралап бузуп, анын ичинен 3 чакырымдай жерде мөңгүнү, көп жылдык мөңгүнү талкалап жол салып туруп, ары алып кетебиз дешкен. Анан ошол жактыктар кайрылды, тарттык, кийин мөңгүгө чейин барып көрдүк. Булар айтканда биз инвесторлорбуз. Мен биринчи жолу тартканда айылдыктар жеке өзүнүн кызыкчылыгын эле ойлоп атышат. Айылдыктарга биз ошол жактан акча бербей койгонбуз. Анан ортодон элди бирөө уюштуруп атат. Бул бизге жакпагандар, мурда көмүркени тарттырып ийгендер. Биз мамлекетке алып койсок өчөшүп анан бизге ошентип атат деген. Барып көрдүк, мөңгүнү монтип эле бийиктиги мондай 2-3 метрлик мөңгүнү оюп талкалап туруп эле кетип калыптыр да жол салып. Ал жол салганы бир. Андан кийин ал жерден көмүр ташыганда көмүрдүн чаңы учат, мөңгүлөр эрийт, аркы жактагы жашыл чөптөр, жашыл карагайлар куурайт ал көмүрдүн чаңы учкандан кийин. Ошол иштер болду. Анан көмүркенди казып туруп иштеп баштадык. Мына деп атканда биз аны чаардык. Чааргандан кийин эле прокуратура иш козгоду. Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк регионун жетектеген орун басары иштен алынды. Түштүк филиалынын жетекчиси камалды. Ал жакта иш токтотулду. Жол салынбай турган болду. Көмүркени алардын менчигинен чыгып, андан кийин ушу Кара суу, азыр Кара суу районунун акимиятынын карамагына өттү. Ошол сыяктуу иштер бар. Демек ал иштин өтөгүнө чыккансыз. Чыкканбыз. Андан башка деле эми мындай чоңураак бир мамлекет үчүн, жалпы элди мындай бир айткан, бир чоңураак деп айткан ошол. Андан кийинки деле майдараак эми баарын айтып отурбайын, чечилген учурлар болот. Эң чоң маселе демек ошол болгон.